ашууну ашып, жылдыз ашуу деп койчу тетиги жерде. Анда Кытайлар жок болчу. Жылдыз Абдыкеримова 40 жылдык өмүрүн мугалимдик кесипке арнады. 23 жылдан бери алыскы Кыргыз-Кытай чек-арасына чектеш аймактагы Чакан кыштакта малчылардын балдарын окутат. Мезгилден артта калбай, саналуу окуучу болсо да, татыктуу билим берүүгө эгедир. Мурунку заманга караганда азыркы балдарды тарбиялаш эң эле оор. Оорураак тарбия бериш. Азыркы балдар заманбап балдар болуп калбады. Баягы өзүбүздүн мурунку тажрыйбабыз менен жакшы тарбия билим берүүгө аракет кылып жатабыз. Бийик тоолуу аймакта бир заматта 4 мезгил деген элеттик мугалим карды жырып канча суукта калган. Күнүгө өтүүчү бул кыяны айылдыктар жылдыз ашуу деп атап алышкан. Суукта кышкысын жолдо калбай, азыр минтип унаа менен барып калганын айтат. Күтмөй турган. Адышка болот да бияктан. Жөө муурики дөңдү ашып барып сабакка барчумун анан. Эми азыр машина болуп жакшы болуп калды. Эмгегибиздин үзүрүн көрүп машина менен барып келип атабыз. Күлүп калышчу. Эжем баткак болчу, жаам болчу, борон кышында. Анан мектепке кирсем снегурочка келатат деп калышчу, бетимдин баары тоңуп калчу да. Жолдошу менен жай турмушту баштан кечирген жубайлар катаал шартка карабай тиричилиги улантып келет. Мугалим иштен кийин жолдошуна көмөктөшүп, чарба тиричилиги менен алек болушат. Шарт эми жерден бир күндө 4 мезгилди көрсө болот. Жана эртең менен күн ачык, азыр бир көк, бир аздан жаайт. Анан ошол баягы жерде эми чек ара аймак болгондо эми биякта застава бар. Андан ары 30 чакырымдан алысыраакта Кытайдын чек арасы болуп калат. Азыр ошо тоголокоундай кетип атышат, ошо алтын газ разведка жүрүп уруп кетип атышат го. Буюрса жол оңолот деп акырындык менен оңголуп келет атпайбызбы. Кышы узакка созулган аймакта жашап, алыскы сыртка келгендерге үлгү болгон жубайлар мезгилден артта калбай, өлкөдө болуп жаткан окуядан ар дайым кабардар. Жанара Сагындыкова, Нурден Руманбетов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району.